Рахмат төрага, саламатсыздар урматтуу депутаттар, урматтуу Алмаз Акынжанович, мына мен дагы өзүмдүн округума барып, шайлоочулар менен жолугуп кайттым. Урматтуу Алмаз Акынжанович, убагында бул көйгөй маселени урматтуу депутатыбыз Талайбек Айтмаматович көтөрүп, ошол мектептин ПСДсын бүтүрдү эле. Бул номер 36 Балтабаев атындагы орто мектеп бүгүнкү күндө акыбалы өтө оор, өтө начар экен. Алмаз Акынжанович, ошол жерге жергиликтүү эл ошол ордуна мектепти кошумча мектеп куруп берсин деген суранычын айтып атышат. Ал эми жергиликтүү бийлик, архитектура жана ошондой эле жергиликтүү бийлик мектепти башка жака жылдырып, башка жака курабыз деген эл менен жергиликтүү бийликтин ортосунда кичине талаш тартыш бар экен. Алмаз Акынжанович, ошол мектепти кошумча эле мектеп, ал жерде 2007 жылы спорт залы менен 120 орундуу мектеп курулган экен. Ал эми ага 150 орундуу жаңы мектеп куруп берүүнү суранып атат. Ушул маселе боюнча оң тарабына чечип берсеңиздер деген элдин өтүнүчү. Жана ошондой эле Алмаз Акынжанович, бардык жерде жакшы иштер болуп атат. Алмаз Акынжанович, жолдор курулуп атат, мектептер курулуп атат, бала бакчалар курулуп атат. Элдин маанайы, элдин бүгүнкү күндө болуп аткан, жүргүзүп аткан саясатка, президентибиздин жүргүзүп аткан саясатына эл абдан ыраазы. Аны өзүбүз бардык жерлерде ушул эл менен жолугушууда биз өз көзүбүз менен көрүп, кулагыбыз менен угуп кайттык. Элден ыраазычылык болуп атат. Алмаз Акынжанович, биз Өзбекстан Республикасы менен Кыргызстан Республикасынын ортосундагы чегараны чечүүдө биздин Базар Коргон районубуздун Сейдугум адам өтүүчү чегарабыз бар. Өзбекстан менен Пактабат району менен чектешет, Базар Коргон району. Ошол эки президентибиз сүйлөшкөндө ошол Сейдугум участкасы дагы ачыла турган болуп кол коюлган келишимге. Бүгүнкү күндө бардык чегаралар ачылды. Акыркы ушул Сейдугум чегарасы турат. Бул эгерде ачылып кала турган болсо, биздин районубуздун экономикасына бир топ жакшы жумуштар болмок. Ал эми биздин Арсланбап, Кызылөңкүр жаратылышы кооз туризмди тарта турган өрөөнүбүзгө ушул Өзбекстан Республикасынан келген туристтердин саны абдан көбөймөк бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө айланып келип турушат. Ал эми эгерде чегара ачылып кала турган болсо, бул түз кирип чыкканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Андан кийин урматтуу Алмаз Акынжанович, бул маселени дайыма көтөрүп келип атам. Бул таза суу маселеси боюнча Кеңеш айыл аймагынын Каба, Кыргоо айылдарынын бүгүнкү күндө таза суу көйгөйү бар. Сайыздын убактарында бул сайыздын убагында таза суу болуп турган, ал жерде суу кампалары бар. Бүгүнкү күндө ошол скважиналары, жана жерден тарткан насостор иштеп атат.